Сиздин мээңиз кандай иштейт? Бул суроо сизди ушул видеого алып келсе керек. Андыктан сиздин суроого жооп бериш үчүн мен сизге 6 тапшырма даярдап койдум. Бул 6 тапшырмага сиз жооп бергенден кийин мен сизге видеонун аягында сиздин мээңиз кандай иштейт айтып бермекчимин. Анда эмесе 6 тапшырма кандай тапшырмалар? Алар сиздин мээңизди ар тараптан текшерип көрөт. Сиз ойчулсузбу, логикалык жактан күчтүүсүзбү же математикалык эсептерди чечкен жактан күчтүүсүзбү айтор сиздин мээңиздин ар тарабынан текшерип көрөбүз дагы. Кайсыл тапшырманы кандай аткарсаңыз, ошого жараша мен сиздин мээңиз кандай иштейт айтып бермекчимин. Айта кетчү нерсе, ар бир тапшырма убакыт менен чектелүү. Сиздин 20 гана секундаңыз бар. Андыктан шашылып тапшырмаларды тез аткарабыз. Анда эмесе биздин биринчи тапшырма. Бул жактан кайсыл сан өткөрүлүп жиберилген же болбосо кайсыл сан жетишпейт, ошону табыңыз. Сиздин 20 гана секундуңуз бар. Анда эмесе бул 14 саны болчу. Эгер сиз туура тапкан болсоңуз, бул видеого лайк басыңыз да биз экинчи тапшырманы көздөй сапар алабыз. Бул ширеңкенин талынан жазылган фигурадан 3 ширеңкенин талын алганда 4 оп окшош болгон 4 бурчтук келип чыккандай кылып 3 талды алышыңыз керек. Убакыт кетти. Төрт бири-бирине окшош 4 бурчтукту алыш үчүн биз бул 3 ширеңкенин талын же болбосо бул 3 ширеңкенин талын алып таштасак болот. Үчүнчү тапшырма. Бул фигуралардын арасынан 2 окшош фигураны табыңыз. Сизде 20 секундаңыз бар. Туура жооп таптыңызбы? Окшош фигуралар мына ушулар болчу. Төртүнчү тапшырма. Бул сүрөттө жемиштер көрсөтүлгөн. Окшош жемиштердин артында окшош сандар бар, катылган. Жана ошондой эле сиздин тапшырма болсо, арбуздун артында кандай сан катылганын табышыңыз керек. Сизде адаттагыдай эле 20 секундаңыз бар. Ал эми арбуздун артында 5 деген сан катылган болчу. Бешинчи тапшырма. Бул тапшырма логикалык тапшырма. Көчөдө жаан жаап жаткан. Көчөдө бир адам бараткан. Ал адамдын кол чатыры да жок болчу, жана баш кийими дагы жок болчу. Бирок ал адам качан үйүнө келгенде, анын башында бир да суу чач болгон эмес. Ал кантип мүмкүн болгон? Ойлонуп көрдүңүзбү? Туура жооп таптыңызбы? Ачык айтканда, ал адамдын башында бир дагы чач жок болчу. Тактап айтканда, ал адам тас баш эле. Ошондуктан ал адам жаандын астында баратканда, үйгө келгенде дагы анын башында бир да чач суу болгон эмес. Себеп дегенде анын башында чач жок эле. Биздин 6-чы жана акыркы тапшырмабыз. Сиз бул сүрөттөн канча 3 бурчтукту көрүп турасыз? Санап чыгыңыз.
Бул сүрөттө 7 3-бурчтук көрсөтүлгөн. Алар мынаки булар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 жана 7. Анда эмесе биздин тапшырмалар аягына келип жетти. Сиз канча тапшырмага туура жооп бердиңиз? Эстеп калдыңызбы? Анда эмесе келиңиздер, жыйынтыктап чыгалы. Эгер сиз бир да суроого туура жооп бербей калсаңыз, же болбосо бир эле гана суроого туура жооп берген болсоңуз, анда сиздин мээңиз жакшы өнүгүүдөн артта калган. Андыктан сиз жаңы китептерди окуп, жаңы нерсени үйрөнүп, логикалык оюндарды ойноп, шахмат же болбосо кубик рубика менен ойноп, өзүңүздүн мээңизди өнүктүрүңүз. Андан кийин сиз 2 же 3 суроого туура жооп берген болсоңуз, азаматсыз. Сиз ортоңку деңгээлде мээңиз өнүккөн. Сиздин мээңиз орточо деңгээлде турат. Бирок ага карабастан сиз дагы өнүгүп өсүүгө дагы көп мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Андыктан сиз жаңы нерсени үйрөнүп, жаңы китептерди окуп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү багындырышыңыз керек. Андан кийин сиз 5 же 6 суроого туура жооп берген болсоңуз, тапшырманы туура аткарган болсоңуз, азаматсыз. Сиздин мээңиз жогорку деңгээлде иштейт. Сиз жаңы нерсени бат үйрөнөсүз жана ошондой эле башка 80% адамдарга караганда сиздин ой жүгүртүүңүз таптакыр башкача жана өзгөчөлөнүп турат. Андыктан урматтуу достор, бул видео аягына келип жетти. Эгер сиз мээңизди дагы өнүгүп өөрчүшүн кааласаңыз, күндө байма-бай жок дегенде 1-2 беттен китептерден окуп туруңуз. Кыргызча, орусча болобу, англисче болобу, жаңы тилдерди үйрөнүңүз жана ошондой эле жаңы нерселерди байма-бай тез-тезден үйрөнүп турсаңыз, сиздин мээңиз жогорку жана ортоңку деңгээлде өнүгүп турмакчы. Силер менен Билим Бокс болду. Кийинки видео сабактан көрүшкөнчө. Пайдалуу видео бизден, лайк менен коммент сизден болсун.